Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта ишкер Эркинбек Мергенбаев жана укукчу Акынбай Кошоев. Сиз биринчи көчмөн оюндардын алдында Чолпон Атада ипподром кургансыз. Ооба. Аны ошо курганыңар үчүн Отургузушту. Канча жыл отурдуңуз? 15-жылдан баштап 21-жылга чейин отурдум. 6 жыл. Анан эмне болуп атат азыр? Эми ошол акталганга аракеттерим болуп атат. 2 жыл болду. Кудайга шүгүр, ошо президент чыгарды амнистия менен. Бирок мен жасаган иш аракеттеримди жылдырылбай атам. Барып эле ошол сот, прокуратура системасына такылып калып атам. Себеп дегенде өзүнүн ошо турукташып калган туруктуу система бар экен. Ошол система мени жылдырбай атат алдыга. Канча ката кетирсе дагы эч ким анын мойнуна алгысы келбейт. Эми ал катаны мындай аныкташ керек да, аныктап, тастыктап чыгыш керек. Аларга андай кылган туура эмес болуп калат өзлөрүнө, себеп дегенде бөгөт коюп коет өзүнүн ишине алдыга жыла турган иштерине ошондой бир тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Ушул жерден негизи события жанагы прошедшие мындай болуп атпайбы? Муну баарыбыз интернеттен окудук, пиарить этишти. Мергенбаев тиги ипподромду курат экен, жанагы көчмөндөр оюна бардыгына пайдалуу шашылыш бүтүрүш керек деп биринчи макташты аябай. Анан бир учурдан кийин эле баягы куруп бүткөнү, баягы финансысы 450 миллион сом дедимби? Жок, 87 миллион. Бүткөнү 87 миллион болду. 87 миллионго бүтүрсө, анан кийин акырында финансирование токтоп баратканда, тез бүтүрүңүзчү. Бизде азыр шарт болбой турат, анан сиз вложите, канча миллион? Өз акчаңар кошкон. Бүгүнкү күндө соттун чечими боюнча 16,5 миллион сом карыз. Өкмөт. Сиз өз эсебиңерге кошуп бүтүргөнсүңөр, аны төлөбөйт. Айым үчүн төлөбөйсүңөр десе, сизди отургузсалар. Очередной раз. Очередной. Не раз меня сажали. Бу жерде чоң схема бар экен. Мен юрист катары что кылайын? Мен байкап калдым. Мунун мисалы жанагы 87 миллионго көчмөндөр оюнун отурулуштары менен көрө турган баягы сценасын жасап берип атпайбы? Жасап берип аткандан кийин Сапар Исаков бир приватный разговордо муну чакырып айтып атат. Биз муну баары сынашым деп. Эмнеге сынашты десеңер, мен жаңы бүттүм го десе. Тияктан 1 миллиард 600 миллионго инвестиция келген жатат. Ошондой болсо снесем дейт. Да. Эмне себептен? Демек, булар мындай кылган. Я предполагаю, как юрист. Если бы доказал бы, сказал бы, это так. Предполагаю. Булар жанагы 87 миллион сомго бүткөн поспешный муну бүтүр деп өзүнүн акчасын 16 миллион сарп кылган ишин, сценасын, ипподромду эл көрүп отура турган. Муну жанагы чет өлкөдөн 1 миллиард 600 миллион инвестиция келе турган болуп калган. Аякта куш большой. 87 миллионго бүтүп атса, анда кийинкиси деле андан чоң суммага бүтмөк эмес. Ошон үчүн булар муну снастетип, мунукун талкалап туруп жоготуп, баягы мактап аткан Мергенбаевди кайта талкалап, тиги отургузуп, анан жана өзүнүн вложить эткен 16 миллион сомундагы бербей, ар кандай шылтоолор менен, жанагы миллиард 600 миллионду жана азыр жыргап Москвада жүргөн Сапар Исаков алып келет дагы бүттү кылышат. Канчага бүттү, эмнеге бүттү белгисиз. Демек, эгерде мунун акчасын бер дегенде акчасын доолабаш үчүн муну отургузушкан, анан кийин муну мындай эгерде эркиндикке жүргүзсө, бул баягы практик менеджер катары бул айтып коймок. Силердин кылган ишиңер мен 87 миллион сомго курдум. А силердин кылган ишиңер 1 миллиард 600 миллион болот. Ал чоңураак да, башка ипподром. Чоңураакпы? Эми не принципиально. Анча деле. Там было, извините, 7 тысяч мест. Сейчас 10 тысяч мест.
И там разница, да, в использовании самой металлоконструкции, там использовано чуть больше по весу, значит, металл, но это принципиально это не меняет цифры. Айырмасы аз болсо, эмне үчүн силер курган 87 миллион болот экен, а тигил жаңысы 1 миллиард 600 эмне үчүн анда? Хорошо, бул жерде мындай болот да, 87 миллион бул физикалык, фактически, ошо юридически баасы чыкты. Ошол акты боюнча, акт приема сдачи деп коет бүткөндө, ошол боюнча 87,5 миллион сом болуп атат. Ал факты тастыкталып, счетный палата менен чыгып атат. Ну, правда, кичине бир миллионго азыраак кылып коюшту. Почти 85 миллионго алар актысын чыгарып атат. Ошол актысын чыгаргандан кийин, ошол жанакы уюштурган адамдардын планына ишке ашпай турганына коркунуч пайда болгондон кийин мени отургузуп атышпайбы? Көрдүңүзбү? Анан 171 статья менен козголгон ишти жылдырып полкага коюп коюп атышат дагы. 15-жылы жаңы ишти козгоп атат контрабанда деп. Мына бул бир жагы. Ал жана отургучтарды. Отургучтар. А ошону контрабанданы алып келдиңер деп, ал контрабандасы жок эле официально келген, бүт уже тастыкталып, баары доказано болуп туруп, мен соттон бүт баарын тең обосновать этип бергем. Аны эч ким уккан жок да. Бирок жакшы, ал биринчи иш менен мен акталгам. Субанкулов деген судья жакшы адам экен, ал мени актады да. Бирок ол мени актаганы жакпай калды да ошол кездеги бийликке. Анан сот тиги шаар аркылуу кайра отургузуп коюшту. Анан жанакы стоимость боюнча айтып кетейин деп атам да. 8 айдан кийин ал мен курган ипподром бузулган, толугу менен, түп-түбү менен. Баары бузулуп, фундаменттерин баарын демонтаж кылышып, себеп дегенде жанакы 450 миллионго өткөргөн тендер окончательно ошол 450 миллионго турат жаңысы деп туруп, ошол тендер өткөрүп, анан утуп чыгып атпайбы? Мисал үчүн бир компания, строительный компания. Анан ошону кол коюшуп 450 миллионго баштап атышпайбы? Доллары? Жок. Сом менен. 450 миллионго, примерно 450-460, мен точно азыр айта албайм. Ошол 16-жылы уже баштап атышпайбы? Тиги 8 айдан бузгандан кийин баштап атышат. Именно основание 450 миллион сом болуп атат. А бирок бир жыл курушту да, бир жылдан бир ашыраак курушту. Бүткөндө по итогу ошол приемо-сдаточный документтерде, формада деп коет, бүткөндөн кийин итогу чыгат. 1 миллиард 600 бир нече миллион сомго бүтүп атат. Тендер 450 миллион өткөн болуп, 450 миллион курулуш керек деген. А кургону 1 миллиард 600 болот. Ооба. Эмне үчүн? Жешкен, ачык айтайынбы? Жешкен, приписка. А ошол припискага бул возникать этпеш үчүн, ошого мониторинг кылып айтып койбош үчүн муну кумсалган. Жанагы скамейкалардын разницасы канчага кошулду? 3000. 3000 скамейкага көбөйткөндө 1 миллион 600 миллион деп атабы? 450 деген. 450. Бирок реально курганы 1 миллиард 600 болот атат, Да. Фактически, юридически, по законченным документам. Бүткөндө санаса. Санап бүтүп, уже кол коюп бүткөндөн кийин приемо-сдаточныйга 1 миллиард 600. Мааниси эмнеде тендердин анда 450 деп бүтүп, 450 курулуш керек деп атса, а чындыгында 1 миллиард 600 коротуп атса. Вот мен ошол жерде жана укуктук маанисин айтып атпаймынбы? Я предполагаю, ошол жанагы кийинки жазган приписанный инвестицияны килдирип өздөрү жеш үчүн муну дагы камашкан, мунун жасаган жанагы сценасын дагы талкалашкан, чтобы изи табылбай калсын дагы, биз жанагындай апыртылган, кошумча жазылган инвестицияны алып келип туруп, биз ошол жерден жейли дегендин башында турган Сапар Исаков азыр тиги Москвада ээн эркин жүрөт. Чардап жүрөт. Чардабы. Мына 450 миллионго курабыз деп атат. Демек алар 1 миллиард 150 миллионду жеген. Ооба. Ошонун ичинен жанагы сиздин айырмаңыз 16 миллионду ЧПК да. Сизге ошону эле төлөп берселер, унчукпай отуруп калат белеби? Эми мисалы үчүн мен ойлойм байке. Түрмө сүрмөдү болбой эле. Ооба. Жок. Ал мына байкем айткандай, мотив, максат анда эмес да. Эгерде ал акчаны төлөп берип койсо, мага, мисалы үчүн да, анда урдалбай калат эле да, биякта акчаны. Жана сиз айткандай 1 миллиард 100 канча миллионду ала албай калат эле да.
Ошону алыш үчүн мен жасап. Жөн эле ушундай сүйлөшөлү. Кыйнап керек эмне адамды? Кереги жокты. Жанагы 1 миллиард 150 миллионду жеп атат. Анын ичинен 16 миллионду берип коё эле, сен унчукпа бар өз ишиң башка жакта иштей бергин деп койсо болот беле? Анда акт приемка сдача болуп мунуку бузулбай калат да. Бузулбай калат. Ну бузуп керек эмне? Ну жүрө берсин адам. Бузбаса кантип алат акчаны? Кайсы акчаны? Да башка да, башка ошол да. На одном месте строить второй. Отургузуп, мунун курган стенасын талкалап, муну жок деп жайын талкалады, бүттү, иш бүттү. Башка тендер, башка эме ипподром куруп атышат, аны нөлдөн баштаган сыяктуу кылып эле койсо болот эле да. Бул жерде мына байкем как правовед билет, бул жерде процесске ошол уголовное законодательствонун суть эмеси, мааниси иштеп кетти. Соответственно, УПК иштеп кетти. Эми аны кайра кайтыш үчүн канча жумуш убара болуш керек. Уголовный иш ачылды. А бирок ошол уголовный иште эгерде кайра кайтарса болот. Туурабы байке? А бирок кайра кайтарганда жанакынча адам барып тең соттолуп түрмөгө отуруш керек болуп атпайбы? Ката кетиргендер. Ага бара албайт да. Ал жерде жок дегенде 50 киши да байке. Мыйзамсыз тергөө жүргүзгөндөр, мыйзамсыз соттогондор, анан кийин мыйзамсыз эркиндигинен ажыраткандардын баардыгы отуруш керек да. А максат булар азыр муну толук актап койбой жаткан себеби дагы бул акталса айтат. Мен эгер ак болсом, анда эмне үчүн тергөө туура эмес жүргөн? Эмне үчүн макул актап, бирок жанагыдай тилгат сыяктуу алып, претензиям жок деп кетсе, алар деле пайда болот эле. Силер дагы түрмөгө отурбай калат элеңер. Абдан жакшы сөздү айттыңыз азыр. Ооба. Мен ал сөздү көп адамдарга, эми айтпай эле коеюн кимдерге, көп ошол прокуратурада сотто иштеген адамдарга да айттым. Мен түшүнөмүн. Силердин баягы адамдык сапатыңарды, оюңарды, позицияңарды түшүнөмүн, граждандык позицияңды түшүнөмүн, кесиптик позицияңарды түшүнөмүн. Андыктан башыман өткөн кыйынчылык өткөн негизинде мен силерди кыйнап, артыңардан куунтук кылып, уголовный иш ачтырып отургузбаймын. Мен ага эч кандай баргым келбейт. Бир дагы адамга мен каалабаймын жамандыкты. Бирок мен акталышым керек. Эмне үчүн акталышым керек? Мен фирмамды бошотуп, иштеп, ошол жаңы азыр курайын деп 2 жылдан бери аракет кылып, акттердин баарын эптеп, чогултуп, барып туруп ошону иштетейин десем, мен кол бутум байланып иштете албай атпаймынбы? Иштете албайт. Башка курулуш, ипподром эмес. Башка, өзүм жеке компания уже ачайын деп, мына орустар келип кетишти, тияктан бияктан кылып, ошо жыгач менен темирди кайра иштеткенге компаниямда мына жерим дагы бар, аз табылды, берип атышат, Кудайга шүгүр. Станоктор бар, жакшы, миллиондон ашык турган станоктор бар. Мына кишилерди да адамдарды чогулттум. Азыр өтө кыйын кесипкөй адамдарды специалисттик табыш үчүн. Мен таптым аларды. Инженер, механик, электрик тиги баарын тең таап туруп, мына даяр тургула деп, мына 2 жылдан бери ошону ишке ашыра албайт анда. Себеп дегенде мен акталбасам, мен фирмамды кантип иштетем? Тиякта карыз коюп коюшту фирмама, аны төлөй албайм. Кантип төлөйм? Ушундай нерсе да. Башка нөлдөн башка фирма. Мен кантип нөлдөн баштайм? 60ка чыгып алып, кантип баштайм нөлдөн, байке? У меня же есть компания, которая успешно работала. Эми бул жерде мындай. Азыр бардык эл үчүн бул максат эле муну акташта эмес, мамлекеттин ошол учурда жанагындай кемчилик кетиргендердин тиги күнөөлөш эмес. Максат азыр жанагы амнистия менен мына президент Садыр Жапаров бир топ ушундай мыйзамсыздардын баарын бошотуптур. Ошонун ичинде ошол президенттин жарлыгы менен бошотуптур булар. Амнистия алыптыр. Эми ушундай кетти. Атамбаевдин учурунда, Исаковдун учурунда ушундай силер мыйзамсыз эркиңерден ажыратылдыңар деп чыгыптыр. Эми чыккандан кийин бул толук акташы керек да. Баягы мурдагы коюлган айыптар флажок турат, чет өлкөгө чыкпай иштебе. Чалбы? Эмче? Муну тиги азыркы бир иш кылайын десе, налоговыйлар айтат, сиздики баягы флажокторуңуз турат, баягындай иш болуптур, кыймылдай албай атат. Азыр жогорку соттун дагы мына Замир Базарбеков жакшы иш кылып атат. Кече жакында 1-2 судья шашылыш түрдө жанагы өтө оор зордукта кылган судьяларды чакырып туруп, мындай сүйлөшө баштады эле, өзү арыз жазып кетип калды. Билими жоктор, мыйзамсыз иштегендер кетип атат. Азыр Замир Базарбеков чакырып туруп, мына ошо сотторду. Буну азыр эми президенттин жарлыгы менен акталып атса, толук мунун иш аракеттеринин бардыгында
мыйзам бузуу жок экендигин жаңы ачылган жагдай менен мурда сотторго белгисиз болчу. Бул мындай турбайбы? Жаңа мурда тиги соттор соттогондо тигилердин айтканы менен, Сапар Исаковдун айтканы менен бар жасашкан. Эми чакырып алып туруп, келиңиз, Эркинбек мырза. Мына акталыптыз, президенттин жарлыгы менен. Актала элек, амнистия. Амнистияга чыгыпсыз. Эми мындан аркы жанагы эле бир ишти чырлашып туруп албай, жанагы активтерин чогултуп, астында проекттер туруптур, тиги ишкерлик проекттер. Ошонусун иштеп кетиш үчүн эмне кылыш керек? Жогорку соттун председателине тиги кабылдамасына мен кошо барайын, мына элдин көзүнчө айтайын. Анан айталы. Мыйзамсыз мурдагы бийлик камаса, мыйзамсыз мурдагы бийлик 16 миллион сомун бербей койсо, анан кайра чоң миллиард 600 миллионду жейбиз деп, мунун курган сценасын таркалап салып, бир 800 миң отургучту көбөйтүп коюп туруп, 1 миллиард 3 миңге көбөйүптүр. 3 миңге көбөйүп туруп. 1 миллиард 600 миллионго ошол кайра курдук деп, разницасы, айырмасы жанагынчалык. Ошол жерде жеп ичип аткандары билинип турбайбы? Ошо жеп ичип аткандарын билип, алардын качып жүргөнүн билип, кайрадан жаңы ачылган жагдай менен муну карап туруп, мунун толук ичкердик кылуусуна мүмкүнчүлүк бериш керек эми. Мыйзамсыз ушунчалык камап, дагы иштетпей отурган кандай? Мен убада беремин, жогорку соттун председателине кошо киремин. Рахмат. Эгерде менин анализимден ката тапса, ошо 10 жылдын ичинде табышат эле, айтышат эле. Сиз ката кылыпсыз деп. Таба албай жатышабы? Демек, биздин менин турмуштук тажрыйбам менен билимим мактанып коеюн, кичине жогору экен ошол соттордон. Жылкы берип, пара берип өткөн юристтерден көрөкчө тырышып окугандардын билими жогору болот. Мен сыяктуулар бар. Аз болсо да. Карасаңар, 8 миң адам баткан ипподром 87 миллионго курулуп атат. 7 миң орындук. 8 миң эмес. 7 миң орындук. Анан 3 миң кошуп 10 миң кылып, аны 1 миллиард 600ге 600 миллиондон ашык. Андан да ашык. Тендери, даже жанагы тендери аз дегенде 450 миллион болуп атат. Силердики 87. 87. Эмне үчүн 1 миллиард 150 миллионду жеп алууга дегеле эмне үчүн мүмкүнчүлүк бар? Себеби мурдагы бийликте биз 30 жыл коррупция ушундай кочкул түскө келгенде, жана музейдеги кагазаттарды миллионго кылып атпайбы? Ошол эле система менен курулуш, ошол эле адам. Себеби эң эле акча жей турган кайсы жер? Бул курулуш анан жол. Курулуш менен жолду ичине барып туруп, жолдун калыңдыгын, жана плотностун тигүүсүн батыш өлкөлөрүндө текшербейт. Кыргызча эле бир коюп кой. Ошон үчүн Фрунзе ош жолунун 1 сантиметр сатып алды, Жантөре сатып алды дейтин чөнтөгүндө деп айтышат. Сулаймановдун чөнтөгүндө деп айтышат 1 сому. Алар качып кетип депутаттыгын. Кайра 10 жылдан кийин келип башбаканга, премьер-министрге кеңешчи болуп жүрөт. Демек бизде коррупция бүт тазалана элек. Ким кеңешчи? Сулайманов жанагы транспорт министри Азыр Жапаровдун кеңешчиси экен. Ээрчип жүрөт. Жазылып да чыгып атат. Демек мурдагы коррупциядагы адамдар азыркы бийликтердин жанына туруп алып туруп, өздөрүнүн коррупциясын жаап, дагы коррупциялык жолду үйрөтүп атат. Эбегейсиз болуп атпайбы? Өтө эле эбегейсиз. Это страшно беки. Бир 5% жесе, 10% жесе деле мынандай жетет да. Конечно, жетет беки. Эмне үчүн мына 87 орто эсеп менен 87-ни 100 миллион деп коелу, 100 миллион деп коелу. 100 миллиондун ордуна тигилер 450 деп атат. 450 эмес, андан 3 эсе кымбат. 3 эсе эмес, 4 эсе кымбатты. 5 сомдун 4 сомун жеп, 1 сомуна куруп атышат. Мына ошон үчүн жанагы бюджетке тиешеси бар адамдардын бардыгы, жанагы биздин олигарх сөрөлөрдүн бардыгы ушул элдин мээнетин, бюджетти дефицит кылган ушулар. Эгер булар жебесе, бюджет профицит болмок. Бизде өнүгүү күчтүү кетмек. Курулуштар, өндүрүштөр иштемек. Булар айтса эле казинону айтат. Эми бышкан кирпичтен үй салсаң 15 000 сом налог дейт сага. Элдин жонунан кайыштыргендей налогду жыйнап туруп,
кайра өсөр бюджетте 5 есе приписывать этип туруп жешип атат. Мен мына ачык айта алам. Кимиси келсе мени менен талашсын. Ушул жерге сенин астыңа сотто мейли. Мен көрүп турбайм. Мен ишкана курдум. Мен билем эмне экенин булардын. Ошон үчүн Акылбек Жапаровдун дагы мынагы мисалы үчүн Акылбек Жапаровдун мен айта кетейин мынча болду. Хипикке киргизүү дегенге макул болушу Кулов экөө кол койгон. Хипик это страны высокого долга. Карыз өлкөлөрдүн. А хипикке киргизгенде спецадминистратор кирмек дагы бүт бурдагы коррупционер алигархтардын жегенин жаап берели дешкен. Спецадминистратордон спрос болбойт да. Ал жапмак. Бул бир. Экинчиси Барьер ачылган жок. Ачылган жок. Хипик болбой барьер ачылган жок да. Вот хипик менен жакшылап жапмак да. Спецадминистратор укпай коймок. Жакшылап эмес. Жарым жакшыраак жаап койду. Айырмасы эмне? Айырмасы бизде коррупциялык баягы оор иштер, бюджетти жеген завод, фабрика, колхоздорду таркалаган, анан ошолорду Кытайга темирин сатып, бүт бюджетти толтурбай 30 жыл дефицит кылып келгендер дагы эле эч нерсе төлөбөй отурушат. Мен ушуга бир уруксат сага кыстырма айтып кетейин. Советтер Союзунда 87-жылдары, 80 жылдары ошол объем промышленного производства болот, эсебине алганда. Вообще 70% болгон. Ошол 93-жылдан баштап 2000 канча жылга чейин прихватизациянын негизинде 7000ден ашык ишканалар сатылып кеткен. Ал ишканалар, мисалы үчүн айтайын да, мына бүгүнкү күндө ошол мен дагы ошол анча мынча ишканада акционермин, жакында барып келдим, ошол собрание ошонун негизинде айтып атам. Мисалы үчүн бир ишкана 1 миллиард сом турса, норма прибыль деп коет, ошол прибыльден эме төлөйт да, дивиденд төлөйт. Эми бир 2-3%ке чыкпаган акча чыгат. Мисалы үчүн 30 миллиондон ашыгыраак болсо, ошо бир өтө төмөн прибыльди көрсөтүп, ачык кассадан өткөрүп, кириш чыгыш кылып, баарын отчетту жакшы өткөрөт. Эч кандай маселе жок. Анан мен ошо председатель совета директоров деп коет, ошого суроо бердим ал кишиге. А кандайча ушул силердин прибылиңер ушунчалык төмөн чыгып атат, 12 сомдон начисление кылып атырсыңар ар бир акцияга. Бул 12 сомго бүгүнкү күндө эмне сатып алса болот? Деп ушундай суроо берсем, эми биз деген болгону бир 80ден 90%ке чейин кирешени ошол арендага берип алат экен акчаны. Доход деп коет, валовый доход. Анан ошонун ичинен баягы налог, цвет андай-мындай төлөп отуруп, ошол 30, мисалы үчүн 3 миллион чыгып атат дагы, анан ошол 30 миллиондон төлөп атышат 1000 акционерге. Анан мен аларга айтып атам, силер туура эмес иштеп атасыңар, неэффективно. Ошол активдериңер 1 миллиард сом болсо, силер ошого бир 3%ке жетпеген акчаны алсаңар, прибыль кылып көрсөтүп, а калган акча кайда кетип атат? А калган акча жөнөкөй эле, байке. Эч кандай маселе жок бул жерде. Мына сиз арендага келесиз, мен сиздин аренда кассага 10 сом алам, 10 сомду чөнтөккө салам. Система учета. Мына бизде законодательство деп Акылбек Жапаров көп нерсени айтып атат, а бирок практика жүзүндө, практическое применение деп коет. Бизде 0. Бүгүнкү күндө. Ооба, эгерде салыкты чогултуп чогулса, биз бюджетке түшөт, а бирок ошол мына байкем айткандай, бюджетке түшкөндөн кийин аны туура сапташ керек да. Мына мен ошол эле жанагы ипподромдун негизинде цифра менен келтирип кетейин примерде. Мына 87 миллион туруп атат. Эми объем строительствону айтпай эле коеюн, билесиңер аны. 87 миллионго туруп атат. Аны мамлекет кабыл эксплуатация кабыл алып атат. 15 киши правительство комиссия кабыл алып атат да. А мына байкемдер билет, эксплуатация жөн эле кабыл албайт адамдар. Кол коет ар бирөө тең. Анан коюп алгандан кийин мына могу кружка 87 миллион туруп атат. Бул уже мамлекеттин мүлкү болуп калат да. Ошонун баасын өттү. Мына баасын өттү мамлекетке 87 миллион туруп атат. Бияктан бир киши бир шулун келип туруп 87 миллионду ап деп сугунуп туруп, курсагын мынтип, сылап алып жүрөт. Мына жөнөкөй мына биздин туугандарга жетиштүү айтайын деп атам да. Бул 87 миллионго түз эле тиги миллиардты айткан жокмун. 87 миллионго документально ущерб келтирип атат булар. Түздөн түз ущерб 8 айдан кийин
ооба, аны жок кылып атпайбы. Себеп дегенде ошол мына могу кружканы, мүлктү 87 миллион турса, муну алып туруп эле жок кылып эле бүт барын тебелеп, тепсеп, бүт чукуп, ташып, кесип, жок кылып, алжа булжа кылып туруп, ошол металлоконструкция менен түрмөдө отурганда көрдүм, мага көрсөтүштү балдар. Караколду курабыз деп, ошо жака алып барышыптыр. 50 миллион тендер өткөрүп, менин темирлеримди алып барып туруп, тендер өткөрүп, ошону курмак экен. Эмне курмак? Ипподром. Башка. Бирок ипподром курулган жок. Караколдогу. Мен жакында Караколго барып келдим. Ошо ойдон эле иши ашмалта чыккан, а менин алып барган ошол жанакы металл меники эмес, мамлекеттики. Ошол мен курган мамлекеттик ошол жанакы 300 миңден ашык тонна турган темир, сартовой темир бул, Россиядан алып келген мен. Ошонун баарын тияка барып, жок болуп, урдалып, акыры мына мен жакын эле барып келдим, көрөйүн деп бардым да атайын Караколго. Барсам, ташып, тете юкка бир жака алып кетиптир беке. Мына. Башка бирөөлөр. Дагы бирөөлөр барып туруп, тендер өткөрүп туруп, эми аны курат да, эми элестетип атасызбы? Кандай кылып курат? Ошол тиги стоимость бар да, тиги металлоконструкциянын. Анын перевозкага кетет, налоги келет, эми жанакындай накладной расходдор болот да. Эми элестетсеңер, ошо барып туруп, дагы бир тендерди утуп туруп, ошол тендерге колдонуп, тиги акчаны уже урдап алган, жеп койгон ал акчаны. Анан ушундай мүлккө мисалы үчүн зыян келтирип аткан адамдардын өңү, ачык, фамилиясы, аты жөнү, год рождения бүт бартың бар, белгилүү. А эмне үчүн алар бүгүнкү күнгө чейин жооп бербейт? Эми ушул жерде тескерисинче башкарып атышат. Башкарып атышат. Ушул жерде эң биринчи балык башынан сасыйт, балык башынан чирийт. Эгерде мен мынча балда айтып кетейин, эмне себептен бизде таза жана иреттүү, мыйзамдуу иштөөгө команда болбой жатат. Себеби Акылбек Жапаровдун өзүнүн тетиги Ысык Атадагы 10 гектар жери менен мис жанагындай комплекс эмелери турса, мынагу Дамас гостиницасы турса, анан тетиги көлдөн келе жаткан жолдогу контейнердин жарымы менен тосулган жерлери турса, бул бир күн бизнести иштебей, ошол мамлекеттен байыган адам, это нонсенс. Не консенсус, иштүү тажрыйбалуу кишинин юридикалык ушундай толкование болот. Ал киши таза иштерман болсо, консенсус, государственный саясат менен, ал кишинин личностинин консенсусу. Ошону коет атайлап. Это нонсенс. Человек крайней степени, предполагаю, виновен, и он возглавляет Кабмин. Ошонун себебинен баягы үйрөнгөн адат калабы, буйга жөгөн салабы, продолжается коррупционный схема. Азыр жашырын жол менен уланып атат. Эмне үчүн хипике киргизем дегенден, эмне үчүн мистен 200 миллионду кийин төлөдө эткен, Ысык Атадагы крупный имуществолор 10 гектар жер менен. Ошондой өзү сомнительный бизнестик байлыкты топтогон адам эмне үчүн кыргыз өкмөтүн башкарат? Бул логика жатпайт. Башкалар андан жакшыбы? Бар. Андан өткөндөр бар. Андан өткөндөр бар. Ал демек ал өзүнүн баягы Сулаймановду кеңешчи кылды, тиги депутат болуп туруп, жолдон жегенине кылмыш иш козголду эле, ал качып кетип туруп, кайра келип туруп, Акылбек Жапаровго кеңешчи болуп турат. Демек азыркы таможняда отурган, налоговыйда отурган, фискальный укук коргоочу органда отургандардын бардыгы эски коррупцияда бирге иштешкен кызматкерлер. Ошон үчүн болбойт. Кандай? Таза адам келиш керек. Таза, иштерман, акылдуу киши келиш керек. Ошондо жанагы биз айтып аткан частный вопростордун баары бу окшогон ишкерлерди камабайт. Наоборот, буларга тазалап туруп, буларга мүмкүнчүлүк берет. Анан таза команда болгондо өнүгүү башталат. Алар жебейт жанагы мисти, Дамасты алып, анан Сулайманчылап тиги 1 сантиметр Фрунзе ош жолунун 1 сантиметр чөнтөгүндө болсо, кайра келип туруп Акылбек Жапаровго кеңешчи болсо, логика каякта? Эми таптакыр акылсыз болуп калдыкпы? Ушуну анализдөөгө эмне үчүн тиги бийликтин акылы жетпейт? Эмне үчүн президенттин кеңешчилери ушуларды анализдеп бербейт? Эмне үчүн Ташиев көз кырын салбайт жанагы коррупциялык адамдардын коррупциялык мурдагы шериктештерин баарын алып келип алгандан үчүн көз салбайт? Бул биздин жарандык позициябыз, өзгөчө менин. Мамлекетим оң болсо экен.
жакшы иштер менен команда болсо экен, эски мыйзам бузуп элдердин укугун бузгандардын бардыгын калыбына келтирсе экен. Мынакей Жапаров чыгарып турган амнистия менен. Ушул балдарды кайрадан ичке салыш керек. Кимдер камалды? Пара бербеген, же болбосо өзүнүн калыс пикирин анан акылдуулар камалды. Акылсыз, абийирсиз, жеп ичкичтердин бардыгы кызматта кала берди. Азырга чейин бар. Дагы мисал мына Акнет компаниясы ошондой эле болуп атат да. Вот. Анын банк эсебинде миллиондор бар экенин көрүп калып эле талкалап салышты. Окшош. Экөө бирдей. Себеби мындай да. Кара күч, коррупция менен көнгөн бийлик эми биринчи экинчилер эмес, кийинкилери. Алар сөзсүз рыбак рыбака издалека. Тиги коррупционер иштеп жүргөн Сулаймановду чакырып алып атат. Карабайсыңарбы? Анан кийин күйөө балдарын тиги кудачасы министр здравоохранения экен. Күйөө баласы тиги союздук СНГда министр экен, тиги таможня боюнча. Өкүл күйөө баласы, бир тууган күйөө баласы. Анан тиги бул таможняга бир өкүл баласын алып келди эле, анан көпчүлүк кайра албаштырып, башка бир жакшы бала келди таможнянын башына. Мен баягы кичине окумал даярдык менен кто владеет информацией, тот владеет миром. Мен биздин мамлекеттин ичин ясно көрүп турам. Как облупленного личности знаю. Эмнеге айтам? Мен айтам, бул менин жарандык позициям. Мен өкмөт кызматында иштеген 95-жылы бизнес кылып, балдарыма үй жай салып берип, иштетип бердим. Мен урлардын бардыгын билем. Жанагы преступление наказание деген кесиптин башында 5 жыл главный редактор болуп бердим, балдар суран. Ошондо элдер жазып келди. Ар бирине досье бар. Ар бирине 500 кишинин чиновниктердин ар бирине досье бар. Аны мага эл айтып берди. Жазып келди, кол коюп. Ошон үчүн мен президентке кайрыларым. Башбаканды аксакал катары айтайын алмаштырыш керек. Анан кийин жана коррупциялык кыймыл аракеттерди мындай ишкерлерди кыйнагандарга Камчыбек Кыдыршаевич көңүл буруш керек. Жардам бериш керек, кайра иштеш керек буларды. Каз айтып койгондорду, жанагы пара-сарага аралашпай тургандарды камап, аралашкандарды иштетип коюп, даптайыр тиги көчмөндөр оюну болот дегенде даптайыр сценаны таркалап, 1000 орундукту, 2000 орундукту кошуп коюп туруп, ага миллиард 600 миллионду алып келип туруп, с приписка менен жегенди невооруженным глазом видно. Аны кылган Сапар Исаков Москвада тиги келерки азыркы бул президентти кетирип, ана мен президент болом деп жүрөт дейт. Ошонун үчүн тиги биздин президент ошого көз салбайт. Эмне үчүн ал аякта жүрөт? Эмне үчүн качып кетти? Эмне үчүн сурогун албайт? Эмне үчүн таза жөнөкөй иштермандар камалат дагы Сапар Исаков кагаздан ат жасатып миллиондорду жасайт. Анан кийин тиги көчмөндөр оюнуна 1000 орундук айырмалууду 1 миллиард 600 миллионго жасайт. 87 миллионго бүттү деп атат, бүтмөктүр. Демек бу жерде коррупция барбы? Бар да. А ушуга эмне үчүн мен анализ кылгандай анализ кыла албайт бийликтегилер? Акылбек Жапаров башбакан кетиш керек. Морально. Ошондо баары чечилип калабы маселе баары? Таза бала келет. Таза кайдан кепилдик таза адам келери? Кадимкидей эле Ал жөнөкөйдү. Калчап 10 кандидатураны тапкыла деш керек спецслужбаларга. Таза ата тегинде ушундай эл деген балдардан 10ду тапкыла деп эле, 10 отургузуп алып туруп эле аксакалдар менен анализ кылыш керек. Кана балам эмне? Эмне кыла аласың? Планың, проектиң, тилегиң, мүмкүнчүлүгүң эмне курдуң? Колунан иш келген, анан курала тургандардын бирөөнү алып келип туруп башбакан кылып коюш керек. Ошол башбакан тартипке келтирет дагы, Садыр Жапаровка дагы жакшы болот. Анан Камчыбек Кыдыршаевка да жакшы болот. Себеби кийинки келген таза балдар урдабайт. Урдабаган балдар бар. Мына бүгүн Мен ишенбейм. Ишенбейсизби? Мен ошо сизге айтып коеюн, туура, ишенбегениңиз туура, сиздин да өзүңүздүн жарандык позицияңыз, оюңуз туура, байке. Мен сизди толугу менен түшүнүп атам. Мына байкем да айтып атат, ошол бир 10 кишини алып келип туруп тандап келип анан аксакалдар тандап туруп, эмне иштейсиң, иштебейсиң деп сурайлы деп атат. Мен деле сизди колдойм. Бирок андан башка жакшы технология бар. Тандоо. Конкурс деген бар. Мисалы үчүн эл аралык конкурсту объявить этип,
Бизде элди аралап тиги тияка чейин кетип калган, Америкада иштеп жүргөн кыйын момундай жигиттер бар, кыздар бар. Келсин бияка. Ошол 300 миң, мисал үчүн айтып атам, 300 миң таап атса Америкада, ошол 300 миңди бул жерден төлөп берсин. Анан эң мыктысы 100 миң адам келсин дагы, эң мыктысы өтөт. 1 ай, 2 ай, 3 ай өткөрсүн конкурсту. Вот, ага чейин Акылбек Жапаров иштеп турсун, аделе жакшы, чөп жагына жакшы. Эч кандай мындай мен эмем жок ага. Бирок байкем айткандай, куручу келиш керек да. Мамлекеттин башына куручу келиш керек. Жаңы үйдү куруш керек. Фундаменттен баштап. Куручу деген жанагы мамлекеттик куручу. Мамлекеттик куручу, я имею в виду. Бирок мына образына келтирип айтып атам. Созидатель. Созидатель. Эски үйдү бузуштун кереги жок. Бирок ушинтип эле улам эле миллиардтарды салып эле аны ремонттоп, косметикалык ремонт кылып, шыбап, кайра тигинсин, системаларды алмаштырыштын кереги жок. Жешип атпайбы ушу? Ал жарабайт уже. Мана тем коюш керек дагы, урап калбаш үчүн. Бирок жаңы ошол үйдү куруш керек. Анан ошондо биз жакшы жашап калабыз да. Биздин убактыбызда өтүп калды. Эми алар деле аракет кылып атат го, бирок эң негизгиси ката кетирген жанагынча укукчу эмени жеп кеткендер, жанагы айтып атпайсыңарбы? Тендер 450 миллион болуп атса, 1 миллиард 600 курган деп. Ушунча акчаны жеп аткандар эч кимиси жазаланбайт. Эмчин тиги Сапар жанагы чиновниктер, Сапар Исаков премьер-министр болуп турду, ал көптөрүн жумушка койгон. МВДга, КГБга, налоговыйга жумушка койгон өзү. Анын шакирти. Тиги Сапар Исаковтун урдаганын бул шакирттери айтпайт. Ошон үчүн жанагы отбор комиссия менен конкурс менен келген независимый. Конкурстун баары алар деле коррупция болуп атпайбы конкурстун баары? Жок. Туура кылса болбойт. Туура кылса болбойт. Туура кылса болбойт. Тиги ачык кылыш керек. Ачык коюп койсун, тиги эл уксун обсуждениени. Анан мен тиги жээним болот эле, жана бир тууган элим менен. Мисалы үчүн Бекназаровдун бир күйөө баласы Краснокутский деген еврей бар экен. Ошол сыяктуу эле эл угуп турсун. Ал айтат, силер туура эмес кылдыңар. Ачыктан ачык. Анан бир бала айтат, мен мына тиги крупный фирмам бар эле, мен ушу өкмөткө жардам берейин деп келдим. Анын сүйлөгөн сөзү, перспективасы, кылган иши, жыйынтыгы, аң сезими, ата энеси, теги тексиз жерден бий чыккан, тексиз жерден жетекчи чыкканда плебейство. Римдиктер айтайын. Нонсенс. Патрициан. Шайлы учурунда эле айтып атышпайбы? Мен тигини кылам, мен муну кылам, мен мунун бар, тигинин бар, мынча акчам бар, жанагы олигархтар. Бүткөндөн кийин эмеге эшек кылайдан өткөндөн кийин эмне кылам десе кыла берет. Баары бузук болуп атпайбы? Баары коом. Жок. Толугу менен. Мисалы үчүн 20 киши болсун, 21 киши болсун так, бирөө мен болоюн. Я не дам им. Ухлебайт. Себеби досье бардыгына бар. Тигилердин өздөрүнүн досьеси бар, сизге да досье бар, балким. Мен коркпойм. Байкем урдабаса эмнеси бар? Коркпогон киши гана ачык айта алат. Азыр ошол жерге бир чиновникти жанагы жолду кантип жедиңер деп айтчы, айтпайт. Сүйөт кошулуп жеген. Баары кошулган. Башынан тартып 30 жылдан бери баары кошулган болот. Ошолор чыгып атпайбы үйдө жакка, башкалар? Ушундай заманды көрдүк да. Эми бул Америкада деле болгон, Батышта деле болгон, Чыгышта деле болгон. Бирок конце концов бир же команда жанагы конкурс менен келген, президент тандаган, жанагы эл тандаган, кесипкөйлөр тандаган, эл дагы билбейт. Кесипкөйлөр тандаш керек. Мисалы үчүн айыл чарбасынан Аким Алиев баштаган аксакалдарды коюп кой. Ген байлыктар боюнча Айбалаев деген анан профессионалдарды коюп кой. Алар айтат, он способен или не способен. Бар да кишилер. Анан кийин тиги спецслужбалар бүт ата тегин текшерип чыксын. Спецслужбаңар өзү аябай чийген болуп атпайбы? Эми задание, тапшырма эгерде так болсо, эгер жаңылсаң кетесиң. Андан алып табат. Эгер жөн эле таап кел десең, туура ал өзү аралашкан. Баары чирген болуп атпайбы? МВД, соттор, тергөөчүлөр баары ГКНБ кошулуп. Демек, моюндалыш керек да. Биз деле жана гана Кыргызстан мындай эмес. Кризис болот, коррупция болот, анан кийин аябай оор болот күрөш. Азыр ак менен каранын күрөшү.
Мына менин үнүмдү чыгаргандагы каралардын тазаланбай жатканы үчүн менин үнүм чыгып атат. Менин максатым ушул ызычуу болбой, көтөрүлүш болбой, көчмөндөр кайрадан аян кат минип келбей, акырындап команданы оңдоп, ушул президенттин жанагы командасын жакшы иштерман командасы келип туруп, анан коомдун экономикалык акыбалын оңдоп, анан салт, мыйзам, эрежелердин баарын сактаган бир граждандарды тарбиялаш керек. Вактыбыз аяктап калды. Рахмат силерге. Бизде конокто ишкер Эркинбек Мергенбаев болду жана окуучу Акынбай Кошоев. Рахмат силерге. Рахмат. Сизге да рахмат. Саламат болуңуздар. Рахмат.